Жалал Абад шаардык ветеринардык башкармалыгына келип түшкөн мал ылаңдарына каршы вакциналар шаардын аймагындагы малжандыктарга сайыла баштады. Ушул учурда эмдөө иштери Кайрагач айылында жүрүүдө. Аталган вакциналар мамлекет тарабынан бекер берилет. Мал ээлери болсо жеке ветеринардык адистин кызмат акысын гана төлөшөт. Ушул учурда мамлекет камсыздаган дары-дармектер 9 ооруга каршы берилет. Быйылкы жылдын эсебинен мамлекеттен 9 ооруга каршы бекер вакциналар берилет бизге. Ири мүздүү малдарга Сибир жарасына каршы, шарп ылаңына каршы, жана койлордун күл ылаңы, кыргын ылаңы, бүрсөлөргө каршы вакциналар, жана иттердин кутурма, ит мышыктардын кутурма оорусуна каршы вакциналар келди. Аларды биз ушул жеке ветеринарлар менен келишимдерди түзүп, эпизоотиялык пландарды ишке ашырып, ошол негизинен ушул эпизоотиялык абалы туруктуу кармаш үчүн эмдөө иштерин жүргүзүшөт. Адистердин айтымында көптөгөн жаныбарлардын ылаңдары адамдардын ден соолугу үчүн маанилүү. Малдан жуккан оорулар бүгүнкү күндө адамдардын ден соолугуна олуттуу коркунуч туудурат. Мындан улам ар бир фермер өз учурунда жандыктарды эмдөөдөн өткөрүүсү кажет. Бүгүнкү күндө шарп оорусуна, Сибир оорусуна, карасан ооруларына каршы вакцинация иштери жүрүп жатат. Ошого айтарым, мына жарандарга айтарым, мал коюңуздарды ветеринардык врачтар чакырып, айыл аймактагы ветеринардык врачтар чакырып эмдетсиңиздер. Мисалы, Сибир жарасына сайылбай калса эң коркунучтуу оорулардын бири. Ал өтө элге да зыян, өзүнө да зыян, малны өлүмгө алып келе турган оорулардын бири. Карасан оорусу да эле ошол. Алны этин жеп да болбойт, мал этини. Жалал Абад шаардык ветеринардык башкармалыгы жеке ветеринарлар ошол эле учурда клиникалар менен да иш алып барышат. Ушул учурда шаардын аймагында ооруга жана жараталган мал жандыктардын дартына жараша ушул жайда дарыланат. Осеменение кылабыз, кесарь кылабыз, жана ошондой эле аттар лечение кылабыз, жем түшкөн, май түшкөн, айныган аттарды. Анан бизге көбүнчө өздөрү алып келишет. Барганга убакыт жок. Эске салсак, шаардын аймагында 12 миңден ашуун уйлардын саны бар. Ал эми майда жандык 30 миңден, жылкылар болсо 1200дөн ашат. Ошол эле учурда ит мышыктардын каттоодо турган саны 1200дү чамалайт. Бул өңдүү үй жаныбарларына ветеринар кызматкерлери тарабынан бардык ооруларга каршы вакциналар сайылуусу тийиш. Жаңылай Болотбекова, Бурканбек Матов, Жалал Абад шаары.